Саламатсызбы, Кубатбек Алчевич. Сиздин ва биздин сизге болгон биринчи сурообуз. Дача суудагы кырсыктан бери толук 1 ай өттү. Азыркы абал кандай? Эмне иш жасалды? Саламатсыздарбы? Биринчиден чындап эле бүгүн 16 февраль күнү ошол күндөн авиа кырсык болгондон бери 1 ай убакыт өттү. Бүгүнкү күндө эмне иш аткарылды? Баштан бери айтсак, мына биз мен көп жерде айтып келет да ушуну. Ушул кырсыкта биздин граждандык коом, Кыргызстандын эли абдан мындай дагы бир жолу өзүнүн патриоттуулугун, ынтымактуулугун көрсөттү. Бул келип жаткан элден түшкөн жардамдар көрсөтүп жатат буну. Андан сырткары ошол атайын ачылган, ушул жерде кырсыктан жабыркаган элдерге жардам берүү үчүн жанагы каражатты топтоого атайын ачылган шотко келип түшкөн, эсепке келип түшкөн акчанын көлөмү көрсөтүп жатат да. 2015 жылы Чайчы айылында жер титирөөнүн очогу болуп, Кыргызстанда катуу жер титирөө болгон, билесиңер. Ошондо дагы ушундай элге кайрылуу менен чыгып, элдер анда дагы абдан өзүнүн жакшы деңгээлин көрсөтүп, чет элден, анан өзүбүздүн элдерден чогулган каражаттын суммасы ушунда 70 миллионго чамалап барган болчу. Бул жолку да мына бүгүнкү күнгө алганда 88 миллион болуп атат. Шот дагы эле иштеп атат, ал жабыла элек дагы иштейт. Мен ойлойм, дагы бир топ баягы жетишпей калгандар буга чейин, алыста жүрүп калгандар ошол акчаларын которуп дагы эле түшүп атат. Себеби бир күндө алып карай турган болсок, жок дегенде 2-3 миллионго чейин акча күнүнө түшүп атат да азырчы. Элдерден. Анан мамлекет тарабынан эмне жумуш аткарылды? Бул жерде биринчиден бүгүнкү күндө толук түрдө ошол жабыркагандарды убактылуу жашоо үчүн шарттарын түздүк. Бул башында өзүңөр билесиңер, жабыркап, жаракат алгандарды биз больницаларга жаткырганбыз. Ооруканаларда дарыланып атышат. Андан сырткары ооруканадан жатып дарыланууга кереги жокторду семей гостиницасына убактылуу жайгаштырганбыз. Ал жерде 40-42 чейин адам жашады. Бүгүнкү күндө ошол жерде жашап аткан адамдардан 12 үй бүлөнү ушул Бишкек шаарынын тегерегинде, 11-ине Бишкек шаарынын тегерегинде, бирөөнү болсо ошол Манас айылынан өзүнүн калоосу менен ошол убактылуу жашаганга квартираларды арендага алып бердик. Андан сырткары келип түшкөн материалдык жардамдардын эсебинен баягы керектүү күндөлүк турмушка керектелүүчү товарларын бөлүп бердик. Бул кум шекер, ун, суу, май, макарон, эч кылса эмне келсе, ошолордун баардыгын ошолорго жардам катары бөлүп бердик. Андан калгандарын ошол жерде жабырканып, бирок жабырланып, бирок бул жака квартирадан чыкпай өзүнүн үйүндө жашап аткан кээ бир жарандар бар. Аларга дагы жергиликтүү бийликке биз калган материалдык түрдө келген жардамдардын баарын өткөрүп бергенбиз. Ошолор айыл өкмөтү аркылуу бөлүп берип атышат. Бүгүнкү күндө бир эле жумуш калды. Жанагы самолет келип түшкөн жердеги куюлган жерге сиңип калган авиакеросиндин жыты. Көчөгө дагы алып кетти деген сөз болгон. Ал жерде ошо көчөгө дагы бир аз аккандар бар. Көчөнүн ичин тазалап бүттүк. Айылдын ичинде жыт жок. Ошол самолет жатып калган жерде терең кирип калганда, жерге сиңипчи. Ошолорду тазалоо иштери жүрүп жатат. Азыр өзүнүн атайын способтору бар. Анын ошонун негизинде биз жасап жатабыз. Азыр ичине жанагы кум менен апилканы аралаштырып ошол жерге төшөп койгонбуз. Ошолор испарение болгон жана жыттарды сиңирип алыш керек. Андан кийин биз аны тазалап чыгарып туруп, анын ордуна жаңы грунттарды кайрадан төшөйбүз да. Ошо менен ал жердеги жумуштун баардыгын аяктайт десек болот. Чогулган гуманитардык жардам таратылдыбы? Гуманитардык жардам акчалай келгенин айтып өттүм. 88 миллион бүгүнкү күнгө келип түштү. Бир аз ашыгыраак 88 миллиондон. Ал пока таратылды элек. Буну таратып берүү боюнча мен биздин мамлекеттик комиссиянын сунуштары боюнча ошол жергиликтүү элден, анан ошол жерде жабыркагандардын туугандарынан, же өздөрүнөн болсо ошолор кирген атайын комиссия түзүлөт. Себеби граждандык коом катышыш керек, аксакалдар катышыш керек, аялдар катышыш керек, жаш молодежный крыло деп коет, жаш балдар катышыш керек. Ошол комиссия өзү бөлүштүрөт. Кандай бөлүштүрүшүп ошолор чектейт. Бул биринчиси. Экинчиси, материалдык түрдө келген жардамдарды убагы менен жабырлануучуларга алып барып бөлүп берип атат.
акчалай жардам кантип таратылат буга чейинки чогулган? Акчалай келгенде ошол жанагы атайын түзүлгөн комиссия иштейт. Жанагы аксакалдар айтып атпаймынбы, аксакалдар келет, ошол жерде жашаган жабырлануучулардын өздөрү каза болуп калган болсо туугандарынан мүмкүн представитель болуп келет. Каалаган ошол жердеги жарандарыбыз кирсе болот да. Анан жаштардан сөзсүз киргизебиз. Бул ачык айрым болсун үчүн. Анан эл өзү чечиш керек. Элден чогулган акчаны эл кантип бөлүштүрүш керек экенинчи. Кимге канча бериш керек? Үйү кыйрап калганга канча берилет? Тууганы каза болуп калганга канча берилет? Же болбосо жанагы башка кандай жабырланса, жанагы больницага жатып, ошол жерден дарылангандар бар. Аларга кандай жардам берилет? Ошону критериясын сөзсүз түрдө биз жардам беребиз методикалык жактан. Негизги бөлүштүрүү маселесин ошолор өздөрү көзөмөлдөө өздөрү карайт да. Дача суунун мындан кийинки тагдыры кандай болот? Ошо кооптуу кыштак көчүрүлөбү? Дача суунун азыр мына ошол тилке так жанагы учактар учуп келгенде же болбосо учуп чыгаарда ошол тилкенин үстү менен өтөт экен да, биз да көрүп аттык. Анан ал тилкеге кайрадан дачаларды салып тургузулбайт деп ойлойм. Биздин сунушубуз ошондой, мага өкмөттүк комиссиянын. Анын ордун тегиздеп, тазалап туруп, ал жердеги жашоочуларга башка жактан жер берип, же болбосо башка жактан жашоо үчүн жанагы турмуш улантууга жардамдар беришибиз керек. Ал эми калган бөлүгү ал жерде жашап аткан, алар төмөн жактагылары. Алардын маселесин азыр бул комиссияны алып калганда биз карай албайбыз. Бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе деп ойлойм. Себеби дегенде биз азыр дача суунун маселесин карап чечкен менен башка мындай жерлер бизде бар жерде бар. Бул бир эле биздин Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү мамлекеттерде ушундай маселе бар да. Анан эми учак учуп чыкканда, учуп конгондо ушундай коркунуч бар экен деген менен кээ бир жерлерде көрүп атасыңар да, дүйнөлүк жаңылыктар азыр баардыгына доступный болуп калбадыбы. Учуп бараткан учак куласа деле мүмкүн бирөөнүн үстүнө түшүшү мүмкүн да. Мындай алып карагандачы. Анан сөзсүз түрдө колдон келишинче биз аракет кылышыбыз керек бул маселени чечкенгечи, коркунучсуз абалга келтириш үчүнчү. Бирок дача суунун келечеги тагдыры баркы жабырланбаган тарап жагы. Аны деген биз бардык башка ошол аэропорттордогу ушундай акыбалга туш келгендер менен чогуу бир комплекстүү чечишибиз керек да. Бизге азыр белгисиз, себеби атайын эл аралык комиссия келип иштегенде билесиңер, Москвадан 6 киши келди, ошол МАК деп коет экен, мамлекеттик, международный авиационный комиссия деп. Ошолордун өкүлдөрү, башчысы менен Турциядагы авиакомпаниянын өкүлдөрү, анан кийин ошол учак Boeing маркасындагы болгондуктан Америкадан Boeing компаниясынын өкүлдөрү келген да. Булар бир топ болуп алышып, ошо чогуу изилдеп атышат. Азыр биздин билишибизге караганда алар жанагы кара куту бар эмеспи, черный ящик деп коет. Ошону Москвага алып кетишкен, расшифровка кылганга. Ошонун үстүнөн иштеп атышкан да, биздин акыркы маалымат боюнча. Анан эгерде ошол комиссиянын кандайдыр бир жыйынтык тыянагы чыкса, алар бизге кабар берет. Анан биз аларды чакырып, ошол жерден жанагы түзүлгөн өкмөттүк комиссиянын деңгээлинде угабыз. Учактагы сырдуу жүк боюнча жаңы маалыматтар чыктыбы? Жаңы маалымат уккан жокмун. Эми кандай десем, официалдуу маалыматты эми баарың эле билесиң. Анын кайталаштын эле кереги жок. Экинчиси, биздин иштеп аткан комиссия, менин түздөн түз ишим боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигин биз бул маселеге иликтебейбиз да, буга кайрылган жокпуз да. Буну тиешелүү органдар өздөрү карайт болуш керек. Учак маселеси, сиз баягы учак кулаганда мындан бир эми айтпадыңыз беле. Жүк андан кийин деп май койгон үчүн жаңы айтып атасыз. Андай версияны төгүндөшүп жок, бул жака жүк таштаганы келгенде кандай мен ошондо деле айтканмын, азыр деле айтам, официалдуу маалымат боюнча Гонконгдон учуп келип Бишкектен май куюп, андан Стамбулга кетиш керек болчу дегенчи. Андан сырткары мен официалдуу бир дагы маалымат уккан жокмун. Силер айткандай, бул жерге жүктү ташташ керек болчу деген маселе чыгып атат. Экинчиси, жүктүн жарымы калыш керек экенин атат. Башында айтып чыгышты, бул жүктөрдү биздин министр ден соолук
саламаттык сактоо министрлигинин министри Батыралиевке тиешелүү экен деп айтышты. Анан президенттин үй бүлөсүнө тиешелүү деп айтышты. Андан башка таможняда иштегендерге тиешелүү экен деп иши кылса элдин арасында ушак толтура. Бирок официалдуу түрдө мен азыр документ көрө элекмин да, бир мындай жүктүн же бул жерде калышы боюнча, же болбосо толук түрдө башка жака кетиш боюнчачы.